анан мынаны чыга чыкты. Мен эмне кылдым? Мен эмне үчүн жаралдым эле деп чыгып. Мен буга чейин эмне кылдым? Мен эмнеге келдим эле? Деп акыры адам баласы суроо бүгүн келет өзүнө өзү. Мына ошондой мезгилде адам башын бийик көтөрүп, мен жакшы адамдык касиетимен мен элге жүзүн жарып, бүгүн дей турган абалга келип, кандайдыр бир кандидат наук болбой эле кой, доктор наук болбой эле кой, андар болбой эле, бирок адамдыгыңды сакта деген. Сен адамдык жүзүң жарып болуп турса элге, андан өткөн туура деген сөз бар да. Демек, ушул жерде адамдык деген сөздүн өзүндө эле адам деген сөзгө өзүнчө маани бар. Анан демек, адам бул жашоодо өзүнүн жеке керт башын асылдандырыш керек экен. Өзүңдүн жеке керт башын. Теңирчиликтин өзүнүн түбүндө, өзөгүндө адамдын жеке керт башын асылдандыруучу 5 касиет бар. Эми асыл сапаттар өтө эле көп сапаттар бар. Бирок ошонун ичинен жалпылап алып отуруп, эң биринчи кайсыл сапаттарды калыптандырсаң, калган сапат ээрчип келет деген. Анын баарында 20-30 кылып айта берсең эле болот, бирок бири калса бири калбай калат адам эмесин. Ошончо мындай чогултуп алганда бир 5 касиет айтылат да. Бул касиеттерди илгертиден ата-бабабыз өзүнүн макал лакабында, жомокторунда, эпостарында болушунча айтып келген. Манас башынан баштап аягына чейин ушул сапаттар турат да. Күнү-күнү мен себеби мунун баарын жөн айтып аткан жокмун. Манасты мен ар бир сагын окуп тушуна жазып, могул сапат могул жерде, могул сапат могул жерде, могул сапат могул жерде деп талдап чыккан адам катары айтып атам да. Анан бул сапаттар мына өзүңөр билесиңер, Кытайда конфуцианство деген бар, улуу даанышман акылман Конфуций. Бул дагы коомдун өнүгүшүн көп жазган, коомду ошо туура багытта өнүктүрүү. Бул жерде дагы даосизм деген бар да Кытайдачы. Ошондо эки чоң даанышман бар. Лао Цзы менен Конфуций бар да. Лао Цзы жаратылыштын өзүн табигыйлыкты кармаса, Конфуций коомдун өнүгүшүн кармаганда, ошол 5 сапатты Конфуцийде айтат. Анан мен сурадым да, бул каяктан Конфуций бизден алганбы, же биз Конфуцийден алганбызбы деген кетти. Дегенде, албетте, биздин көчмөн эл, байыркы эл, канчалаган жерди чапкан, канча жортуулдар жасаган деп жүрүп отуруп эле, акыры албетте бул көчмөндөрдүн алып барган сөзү, көчмөндөрдүн маданиятынан барган нерсе деген. Бир топ далилдер келтирилген, бир топ аргументтер айтылган, анын баарын мен бул жерге айта албайм. Сыйландар менин колумда жок, биринчиден убакытта кетет. Бизден ошол жака барганда, демек ошол адамдагы асыл сапаттардын биринчиси адамгерчилик деген сапат. Адамдын жеке башын асылдандыра турган касиеттердин эң биринчиси адамгерчилик. Адамгерчилик деген эмне деген мен суроо берсем, азыр ар бириңиздердин башыңарда эмне деген суроо жүрүп атат. Ошол суроого жооп таба аласыздар. Адамгерчилик деген эмнедир? Бир сөз менен айтса болот. Оюңуздарда кимде эмне ой келип атат? Манча оюмда бар эмне адамгерчилик. Адамгерчиликтүү адам дегенде кандай адам түшүнөт? Добрый, дагы жакшы адам. Ий болгон, жакшы сапаттарга ээ болгон. Жеке эле өзүнүн ойлобой, башка кишилерди да жалпы мындай коомду ойлоп жүргөн, эсине тутуп жүргөн киши да. Жогорку сапаттарга ээ адам, көп адам туура. Мына көрдүңүздөр, ошондо адамгерчилик дегенди айткан беле таккага жооп берүү мүмкүн эмес. Бирок ар жагында көкүрөңдү сезип атасың. Көкүрөңдү сезип, адамгерчилик деген жакшы нерсе экенин сезип, айтайын десең сөзүң жетпей, кантип түшүндүрөрүңдү билбейсиң. Ошол эле мезгилде анан адамдын башына кыргыздын өзүнүн макалдары келе баштады. Жана мен биринчи айткан, адам болуу аскаста, айван болуу деп баштады. Болбосо кээден айткан, адам болчу. Адам болчу. Же болсо бирөөгө ачуусу келген.
адам болбой калып турат. Адам эмес турбайсың деп. Ачысы келген. Адам эмес экенсиң сен дегендей. Бир эле адам деген сөз канчалык неме берип атасыз. Болбосо айтмакчысын айтканы бар. Адамга эң кыйыны күн сайын адам. Анда биз кимбиз? Биз мисалы үчүн кимбиз? Мен ойлойм ушул жерде адам болуш деген бул эң бир жөнөкөйлүк, эч бир амбиция баардыгын алып салганда просто биз төрөлгөндөгү, энеден төрөлгөндөгү бала бул адам, эч ким эмес, медик эмес, бизнесмен эмес. Ошондой состояниеда болгон адам, ошол адамдын касиети болот. Таза. Адам просто адам болду, башка эчтекенин кереги жок. Мына мисалы үчүн ошол баланын периштелигин, тазалыгын алып келип атасыз. Демек ошол таза адам болот. Туурабы? Сиздин немеңизде. Туура. Демек, бирок ошентсек да ал да аз болуп калып атат. Ага да бир нерсе кошуш керек болуп атат. Туурабы? Биз эми кичинекей жаңы төрөлгөн бала адам деп койсок андан ары болуп атат. Дагы кошкуң келип атат. Бирок эмнени кошоруңду билбейсиң. Демек, адамгерчиликтин түбүнө түшө изилдеш үчүн эмне кылыш керек? Адамгерчилик дегендин өзүн талдап көрүш керек. Сөз каяктан келген? Мунун түбүнө эмне жатат? Ар бир түшүнүктү өзү аягына чейин түшүнүш үчүн анын келип чыгуу себебин биринчи билип башташ керек. Анан адам дегенди талдап баштаганда эң биринчи адам деген сөз кыргыздын өзүндө кайсы майында. Албетте бул адамга ким кирет? Бул мен адам, сиз адам, бул адам. Бүтүн дүйнө жүзүндөгү адамдар, элдер адамдар, жалпы адам заты. Булар адамдар. Андан кийин адам деген нерсе дагы каякта жолугат деп каза турган болсоңор, албетте бул динде өзгөчө Авраам илимдеринде, Авраам илимдеринин баарында Кудай Таалам эң биринчи жараткан адамдын энчилүү аты адам. Алардын баарында адам деген ат бул кишинин аты деп берди. Туурабы? Ал бирок ал жалпы адамдарга тиешеси эмес. Ошол биринчи эле жаралган адамдын аты адам. Адам деп коет. Биринчи жаралган энебиз Ева дейт. Адам жана Ева делип атпайбы. Бул Авраам илимдеринде. Андан ары дагы эгер казып карай турган болсоңор, мисалы үчүн армяндарда адам деген мужское имя. Эркек адамдын аты. Адам. Андан ары казып келип анан макул болуптур. Анда эмне айырмасы бар? Эмне үчүн кыргыздарда эле, бизде эле, казактарда, кыргыздарда адам заты деп баарына тиешелүү, тигил жакта мындай. Андан ары казып көрөт. Балким бугун угулушуна окшош нерселер бардыр деп казып көрүп, атом деген нерсеге жакынбайбыз. Неме атом? Атом адам, атом адам. Атом деген сөз өзү эмнени берет деп казып баштайбыз. Бул албетте грек тилинен которгондо бул эң майда бөлүкчө деген нерсе. Наименьшая частица дейт. Ошол атомдордон бүтүн дүйнө куралган деп баян айтып атасыз, 109 атом болгон ошондой. Ошонун баары ар кандай бири-бирине жармашып атат. Мына моунун баары мында атом бар, мында атом бар, менде атом бар. Баары атомдон турат. Демек, нерсенин түбүндөгү эң майда бөлүнбөй калган бөлүкчө бул атом дейт. Экөөнүн угуму окшош болуп атат. Андан ары кетебиз. Эми атам менен адамдын экөөнүн ортосунда эмне кандай окшоштук бар экен деп келсек, дин жагын көрдүк, Мисалы үчүн эң биринчи Кудай Таалам болгон, Кудай Таалам адамды жараткан, ага адам деген ат берген деп. Эми илим эмне дейт деген суроо такып. Бул жагынан илим эмне дейт? Илимде өзүңөр билесиңер, ааламдын пайда болушу дегенде бул чоң жарылуу деген теория бар. Теория большого взрыва деп коет. Ошол кантип аалам пайда болду дегенде, ошол теория боюнча алганда биринчи космосто бир аалам болгон, сингулярное состояние деп коет. Мындай бир башкача кысылган, бир башкача аалам. Бул материальный нерсе менен энергия экөөнүн бириккен мезгили болгон да, бир катуу кысылган абалда турган. Анан бир эле учул ошол жарылуу болот, бир чегит жарылуу болот. Анан ал жарылуу ушунчалык ысып, биринчи абдан чоң ысыкта ысып, андан кийин абдан чоң муздап, анан баягы асман телолору пайда болот, ошол менен жана башка ушундай иши кылып биздин аалам пайда болот деген. Эми карап көрөлү. Жанагы сингулярдык учурдан бул энергия менен экөөнүн бириккен жеринде бир точка жарылды. Точка деген эң биринчи элемент атом. Атом жарылып атат. Эми ал атомду мен айтып атам. Мисалы үчүн азырда тил атомго аткенин наименьшая частица деп атпайбы. Эми ошол жарылып атат.
анан пайда болуп атат. Бүтүн дүйнө аалам пайда болуп атат. Эми кайра тегерелип келебиз. Аалам атомдон пайда болду. Динде айтып атат, эң биринчи жаралган адам. Адамдын аты Адам деп атат. Кыргызда бүтүндөй бардык адам деп атат. Ортодо байланыш көрүп атасыңар. Бири-бири менен байланыш сезилип атабы? Кандай байланыш сезилип атат? Эң биринчи атомдон бардыгы жаралып атса, дүйнөбүздүн биринчи аң сезимдүү келген кишиси ал да Адам. Демек, баарынын түпкүрүндөгү эң биринчи нерсе адам болуп атат. Адам болуп атат. Демек, биз ошондон келип чыккан экенбиз да. Элестеттиңерби? Анан адам зат деген сөз бар кыргызда. Ушунун өзү эле адам деген мындай биологический мындай турган нерсе эмес, зат экен. Зат деген нерсе бул нерсе материя. Зат дейбиз, бүт бар материя, жанагы чек. Бир бүртүкчө. Бир нерсе. Мына ошол зат. Ошонун аты адам. Башкача айтканда атом. Ушундан бүтүндөй жаралып атат. Исламда мындай деп айтылат, мисалы үчүн Кудай деген бул Аллах. Аллах эки сөздөн турат. Аль-Иллах деген сөздөн турат. Бул зат кандайдыр? Анда дагы зат. Мисалы үчүн өзүнүн түшүндүрмөсүндө бул зат дейт. Мен биринчи сураганда зат деген бул десем, жок, ал башкача зат. Башкача зат. Аны айтып да бере албайсың. Жана биз адамгерчилик дегенди айтып бере албай аткан сыяктуу, аны да айтып бере албайсың. Ал эмне зат экенин да билбейсиң. Ал эми мунун түбүн алып келип карай турган болсок, ошол баягы материалды, баягы точкага бүтүкчөгө келет. Укатасыңарбы? Демек, ушул жерде мисалы үчүн кыргыздарда адам деген зат, адам деген сөзгө, адамзат деген сөзгө эң чоң маани берилип биз айта албай аткан нерсе, демек эң биринчи алгачкы биз төрөлгөн таза бүтүн толук нерсе. Ошондон бүтүн дүйнө карап атат. Эми дүйнө деген сөздүн өзүн карап көрсөңүз, дүйнө таралып атат дейсиз. Дүйнө дегенде эки мааниде болот. Бирөө дүйнө жүзү, дүйнө жүзү. Ошол убакта дүйнө деген дүйнө жийип деп коет да, бул кат жийип. Экинчи мааниси, монун баары дүйнө. Дүйнө жийип плюшкин болуп деп коюшат. Болсо дүйнө дейбиз. Экөөнүн эмне байланышы бар деп ойлойсуң? Бүтүндөй ааламды дүйнө дейбиз. Анан монун баары дүйнө дейбиз. Эмне байланышы бар беле? Экөөнүн байланыштырыш керек. Эмне үчүн кыргыздар ушунча сөз көп айтып туруп экөөнү бир эле сөз берип коет? Эмне үчүн бир эле ат берип коет? Мына ошол жанагы бир бүртүкчө бүтүн ааламды да куруп атат. Монун ичинде куруп. Ошол эле жана 109 атом бүтүндөй бардык жерде жүрүп атат. Бир эле нерсе. Түшүнүп атасыңарбы? Демек, баягы немелердин, кээ бир илимдердин карап отуруп ой жүгүртөсүң. Мисалы үчүн, менин оюмча Иеговада болуш керек, Кудай менде дешетпи, Кудай менде, мен Кудай дешет. Ушундай дейби? Кудай менде деп айтат. Индиянын неме буддистский көз караштарда да ушундай. Аны айткандан коркосуң. Мен мисалы үчүн корком. Мен Кудайым деп айткандан корком. Мисалы да. А бирок алар коркпой эле айтат. Демек алар эмнеге таянып айтып атат? Дейм да. Демек жанагы бүртүкчө, это первоначально. Эң башкы. Ошол менде бар. Мен Кудай менде турбайбы деп атат. Байкап атасыңарбы? Ал менде жүрсө, демек мен Кудаймын деп айтып атат да. А бирок Кудай сактасын, мен антип айтпайм. А эмне үчүн мен антип айтпайм? Мисалы. Эмне үчүн мен антип айтпайм? Мисалы, кыргыздын кырчынап келсек да, мисалы, Манас менде деп мен айта алам. Манас менде. Анткени ошо Манастын каны менде. Ар бир кыргыз баласы айтат Манас менде. Бирок мен Манасмын деп айта албайм. Туурабы? Мен эч качан антип айтпайм. Ал Манасты кой бер жакта эле мисалы үчүн өзүңөрдүн ата бабаңарды деле, мына чоң атаңарды деле, бабаңарды же бубаңарды. Ошол менде деп айта аласың. Чоң атам менде, бабам менде, жетинчи атам менде. А бирок мен жетинчи атаммын деп айта албайсың. Туурабы? Ошол сыяктуу нерсе да болчу. Бирок толугу менен менде деп айта алам. Ошол эле жанагы Кудай менде дегенди, менин көкүрөгүмдө деп айтышат го. Менин көкүрөгүмдө. Ал бир башка жакта асманда же бир жакта учуп жүргөн менде дейт. Мына ошол сөздүн ичинде. Демек, бул жерден кайрылып келебиз адам деген нерсе.
Демек, адам деген нерсе жаралуу, адамдын жанына сөздөрдү коебуз. Адам, Кудай, ушунун баары таза эң биринчи башталыш булак болот. Булактын көзү таза го, ошонун аркасы булак болот. Демек, адамгерчилик деген адамдагы эң бир асыл чоң сапат ушул экен. Эми толукталып кел дагы, бул жерге жана наристени да коюп койдук. Бир катарга тизип атасыңар, наристе да таза. Ал жаңы төрөлүп атат. Мисалы, мынанын тазалыгы да ушул жерде, анын толуктугу да ушул жерде, баардык жагынан алганда адамдын адам деген бийик аты ушул жерде. Мына ушуну билгенден кийин анан сен адам болбой калыптырсың. Же болбосо адамга күн сайын адам болуу эң кыйын деген. Мына ошондон толук маңызын ачасың. Айтматов көрсө ушуну айткан турбайбы? Сен күнү эртең менен ойгонуп, ушу өзүң адам болуп ойгонушуң керек турбайбы? Сен күнүмкү жанагындай майда пенделик, бирокат, ичи тарлык, жанагындай көрө албастык, жана башкадан өйдө турду анткени ал нерсенин баары жок болчу ал. Ал бүтүндөй таза болчу. Эми жаралып аткан, эми төрөлүп аткан дүйнө болчу. Ал эми жаралып аткан, төрөлүп аткан наристеде ошол жанагы сапаттар болобу, ошол көрө албастык болобу, ошол ичи тарлык болобу, мисалы, ошол үзүмчүлүк болобу? Болбойт. Демек, баардык жакшы нерсең бар ошо. Мына адам керчилик. Мына ошон үчүн адамдагы жанагы асыл сапаттарды калыптандыр дегенде, бүтүндөй адамдагы терс сапаттардын баарын сызып таштасак, адам керчилик өзү мен мына деп чыгат. Эгерде тизмени тизип, жакшы сапаттар деп, анан бияка жаман сапаттар деп, анан ошо жаман сапаттын баарын сызып туруп, жакшы сапаттардын баарын бириктирип туруп, бир койсоң адам керчилик өзү чыгат. Жакшы, анан жаман сапатты ким ошо ар бир киши өзүнө чечет да. Бирөөгө мисалы үчүн жакшы сапат, мага жакшы сапат болсо, башка бирөөгө ал мындай өзүнүн баалуулугуна туура келбеген болсо, таптакыр башкача болуп атат да. Ошон үчүн адамгерчиликте мындай кандайдыр азыркы күндө өзгөчө башкача мындай болуп атат да. Ошон үчүн жаштар деле мен ойлойм, алар жаман болоюн деп ою деле жок да. Алар деле өзүнүн заманына жараша жакшы болгусу келип атат да. Бирок алардын баалуулук системасы таптакыр бөлөк да биздин муунга. Биз болчу буга чейин кийинки ошол менен өзгөрүп, адамгерчиликте негизи мындай жалпы адамдын жакшы сапаттары да өзгөрүлүп, жанагы конфликт эмне эле, отцов и детей деген мындай. Бизге мен деле өзүм убагында ата энем айтчу, ой такыр вообще силер башкачасыңар, эми сиздеги как бы мындай конец света деп дегенде. Азыр деле ошондой бизде коркунуч болуп атат да. Себеп дегенде биз билген, биз мындай өзүбүздүн системадан сырткары башкача болгондон мен коркунуч, бизде коркунуч пайда болуп атат да. Балким бул как бы уже мындай кийин келечек кандай болот депчи. Бирок ал деле заман өткөндөн кийин алар деле мындай өзүнүн балдарына деле ошондой айтса керек дейм да. Ошон үчүн жанакы айткандай сиз жакшы анан жаман сапат дегендей, аны ким чечет? Жакшыбы же жаманбы дегендей да. Азыр ошол азыр көбүнчөсү ошондой болуп атат да. Биз мисалы үчүн жакшы деп жүргөн эмебиз, особенно мына Совет Союзу кулагандан кийин тем более как бы вообще прострация да. Мурунку таптакыр жакшы биз моундай аябай бийикке көтөрүп жүргөн эмелерибиз азыр ал ишке жарабайт да, башкача мындай как будто отсталый, архаичный деп койсок болот да. Ошол азыркы системада мындай өсүп келаткан муундарга мындай оорураак болсо керек дейм да. Кайсы жакты координация кылып, кайсы жакты, ошон үчүн азыркы күндө мындай бөлөк мындай ар түрлүүлүк көп болуп атат да. Кыргыздардын арасында өзгөчө. Буга чейин мисалы үчүн диндин артынан болсо орустардыкыны да алар православный как-то мындай бат эле өзүнүн эмелерин таап алышты да, ориентиринчи. Биздики болсо же мусулман эмеспиз, же теңирчиликтин эмелеринде жок отто кыргыз деген ким, да? Кыргыз деген ким? Кыргыздын мындай бийик сапат деген ошол мындай ар бир киши азыр өзүнчө берип атпайбы мындай молдону уксаң ал молдолуктун эмелерин айтат. Базарда турган кишинин өзүнүн баалуулукту айтат. Ал деле чын да туура да. Акча болбосо сен эч кимсиң дегендей да. Ошол сиздин оюңуз кандай? Эми менин оюм мындай. Жалпы адамзатка тиешелүү баалуулуктар болот. Бар
жакшы сактап, мисалы үчүн доброта, бизде есть доброта бардык жерде, мисалы үчүн бирөөгө жакшылык кылуу деген. Ошол эле кезде жанагындай зависть деген бар. Бул бардык калкы, жалпы адамзаттын баарына тиешелүү жаман сапат. Бул жалпы адамзаттын ичинде. Андан сырткары ар ким жанагындай био ар түрдүүлүк болуп атпайбы, маданияттар. Ар бир маданияттын өзүнүн сиз айтмакчы жакшы жаман сапаттары бар. Анан ошондо маданият кагышканда ошондо аралашып анан айланды билбей каласың. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө батыш менен чыгыштын экөөнүн бир нерсеси катуу кагышып турат. Эмне кагышып турат дегенде сиз айтмакчы, мисалы үчүн батышта кандай десем, эгоизм. Бизге эгоизм деген нерсе жак болду. Артта мисалы үчүн кадимкидей эле туура, ар ким өзүнүн бет башы үчүн жооп бериш керек. Өзү үчүн кам көрүш керек, туурабы? Мисалы үчүн. Өзү үчүн өзүн биринчи планга коюш керек, өзүн сүйүш керек, өзүңдү сүй деп үйрөтөт, мисалы. Өзүңө туура келген нерсени жаса дейт, өзүң каалаганды жаса. Тебе хорошо? Сага жакшыбы? Сага удобно? Жаса. Бул мындай айтканда жакшы дейт. Эми биздин көчмөн коомдо андай эмес. Биздин көчмөн коомдо андай болгон эмес. Бизде байкасаңар ата-бабаларыбызда биз мен деп сүйлөгөн жаман болгон, биз дешкен. Биз. Эми мунун өзүнүн түбү ар жакта жашоо шартынан келип чыгат. Мисалы үчүн отурук элдерде мен деген күчтүү болот. Анткени алардын отурган өзүнүн маданияты ошого. Алар үйүн салган, алар эч кимден көз карап. Мисалы үчүн ошол жерден жанагы бирөөлөр айтып жүргөндөй мынтип айтышат да. Бир жылы бир Тажикстанданбы бирөөлөр келген. Ай кыргыздар эчтекеден коркпойт экенсиңер, аны деле айта берет экенсиңер, муну деле айта берет экенсиңер, биз коркобуз деп айтат да. Аларда жок, ал эмес көчөнүн башчысына жогорураак үнүңдү чыгара албайсың деп келет да. Анткени алар өмүр бою жерде отуруп алган, эртең күнү көчөнүн башчысынан орусча айтканда зависит этет, анан кийин ошол айылдын башчысынан зависит этет, жана башка. А көчмөн коомдо кандай болгон? Көчмөн коом эмне үчүн эркин болгон? Эмне үчүн жанагы бирине баш ийбеген нерселер чыгып кетип атат? Анткени сен байланган эмессиң. Сен эң биринчи адамдык сапаттарга байланасың. Туугандык сапатка байланасың. Туугандык байланышка. А болбосо бир жерден бир беги жакпаса, үйүң күттүп алып көчүп кетпесиң да башка жака эмес. Барчы дегичи. Эмне үчүн мына биздин күндө эми бул тамашачылар да бүгүнкү күндө биздики түзөлүп президентти да айтасың, эмнени да айтасың, мындан анын ким болуп калыптыр дегенге чейин барышат, туурабы? А эмнеден улам айтып атат? Анткени биз көчмөнбүз да. Бизде ошол нерсе калыптанып калган. Бизде хандык болгон эмес, башка болгонбуз. Бирок азыр көчмөн андай эмеспиз да, азыр бизде башка. Ошонун баарын ошону азыр үйрөнүшүбүз керекпи, аны же унутушубуз керекпи? Аны мына бүгүн тиги баягы айтып атат, биздин ошол нерсенин Япония мисалы үчүн алды, Кытайлар алды, ошол жакшы нерсени бизге алып келип, ошону анан жаңы нерсе менен байытыш керек. Албетте, эми илгеркидей көчүп жүрүп жүрөсүң, азыр мамлекетпиз, азыр жашайбыз, өзүбүздүн конституциябыз бар, башка элдер менен алака түзүшүбүз керек, закондорду чыгарып, мыйзамдар чыгарышыбыз керек. Ошонто экен, бирок ошонун түбүндө ар бир нерсени эске алыш керек. Эгерде сен өзүңдүн түпкү нерсең эске алынбаса, анда жана сиз айткан ата-бала маселеси курчуй берет. Эми бул антпесе деле бул маселе турат. Бул эми философиянын өзүнүн закону, жана закон отрицания дегендин баары эле ушул. Танууну тануу деген. Улам кийинки муруккусун таанып турат. Бул жашоонун өзүнүн өзү, бул жашоонун жүргөн нерсеси да. Бирок ошентсе дагы адам коомдо жашайт да. А сен жашаган коомдо комфортно болсо дейин, гармониялуу болсо сага жакшы да. Эгерде сен андай эмес коомдо жашасаң, албетте сага жаман. Демек адам эң биринчи эмнеге умтулуш керек? Эң биринчи ошондой коомдо жашаганга умтулуш керек. Жеке адамдын өзүн алып келсе деле, биринчи мындай үйүң жайлуу болсо, ошол жерде жашайсың, жанталашып өзүңдүн үйүңдү обставить эткенге, өзүңө ыңгайлуулук түзгөнгө аракет кыласың. Анткени сен ошол жерде жашайсың. Туурабы? Ошол сыяктуу эле сен коомдо жашайсың. Ал эми коом жакшы болуш үчүн албетте сен өзүң жакшы болушуң. Сен өзүң жаман болуп туруп, жакшы коомдо жашай албайсың да, жакшы коомду түзө албайсың. А коом жакшы болсо, демек сен өнүгөсүң. А коомдун жакшы болуусу, өнүгүүсү эмнеге жараша болот? Сенин ортодогу мамилеңе, а мамиленин түбү эмнеге жатат? Ал кайра эле баягы өзүңдүн ата-бабаңдан келаткан нерселерге туура келеби бул нерсе же келбейби? Бүгүнкү күндө жанагы көбүрөөк конфликттин баары жаралып атканы бизге жат нерселер көп болгон үчүн жаралып кетип атат. Мынчалык көп нерсе, мисалы үчүн акыркы мына эгемендүүлүк алгандан берки
убактардагы кагылышуулар анчалык масштабта, мисалы үчүн балким мурун болбосо керек да. Ал кезде деле болгон эми чоң масштабта дейинчи болгон деп айтсак. Мен өткөндө тиги адабияттан сабак өтүп Жамиланын качып кеткени туурабы же туура эмеспи деген кенен талкуу болду. Бул эми өмүр бою чечилбес талкуу, туурабы? Мынтип айтсак. Ошол сыяктуу андай жанагындай нерселер чыга берет. Бирок биз ошону жалпылаганга аракет кылыш керек да. Жакшыны алып, жаманды албетте түртүп, жаңылаштырып, эч качан жаңыртып, кан жаңыртып деген сыяктуу жаңыртыш керек. Жаңы форма бериш керек да. Бирок өзөгүндө, өзүңдүн түбүңдү өзүңдө сактап туруш керек. Болбосо мынтип алып караганда деле дүйнөдө мына канча диндер бар, ошонун түбү эле келип бир да. Кудай бир экени бар. Баарында айтылат Кудай бир. Чындыгында Кудай бир. Ошонун баарында эле ууру кылба, уршак айтпа, жаман сөз айтпа, бир тууганың менен жакшы бол, коңшуң менен жакшы бол. Баарынын түбү ошол. Баалуулуктар ошол. А ошого карабай кийин эле кайра чачырап кетет. Демек ушунун баардыгы адамдагы жана адамгерчилик сапат ошол бүтүндөй дүйнөнүн түбүн кирүүчү кылып түрөп турган нерсе. Ушул адамгерчилик. Демек биз эң биринчи өзүбүздү ошол сапаттарды асылдандырыш керек. Муну эми тарам кылып бүгүнкү күндө жанагы все бумерангом деп бирөөнү жамандабай кайрылып келет, бирөөгө жаман сөз айтпа тиет. Ушунун баарынын түбүндө ушул жатып атат да. Сен адамгерчиликтүү болсоң, сен адамдык сапатыңды бийик турсаң, мына ошондо сен ушундан алыс болосуң. Демек бул адамдын жашоосундагы эң биринчи бийик дагы, ыйык дагы сапаттарын бири болуш керек. Биз ар качандан бир качан Айтматов агабыз айтмакчы, эртең менен ойгонуп атып, мен адам болушум керек дегенди айтышыбыз керек да. Адам болушум керек. Ошол сөз ар дайым адамдын көкүрөгүндө, адамдын башында, ар бир адам менен мамиле түзгөндө турса, адам албетте өзүндө асыл сапаттар. Кичинекей 8 жаштагы балам бирде мени кыйналып кетсе, ох апа, ушу адамга адам болуш кыйын деп эле ушинтип айтып калат. Чыңгыз Атмаев жөнүндө сабак өтүп турду мектептен ушу. Бирде мен кыйналып кетсе, же бирөөнү урушуп кетсе, бирөө жакпай калса, ушу адамдарга адам болуш ушу кыйын да деп ошону дайыма айтат да. Өзүнөчү месин сактап болсо. Андан жана сиз айтып аткандай, заман канча өзгөргөн менен биз канча бул переворот, поколение деген менен мен чоң атам, чоң апам айткан нерсе ата-энем эмес сиңип, ата-энем мага сиңип, менин балдарыма баары берилет экен, өзөкчө айткандай. Истина адына өзүк баары берилет экен. Коңдогу ары бери чекедеги чайпалыштар, ага биз главное ошо өзөгүбүздү сактап калыш экен да адам. Ошол өзөгүң үзүлбөш керек да. Өзөгүң үзүлбөш керек. Мисалы үчүн кандай десем, мына баягы күнү Америкага бир кичинекей кызды багып алып кетишкен экен, ата-энеси менен келиптир алар. Бул жагын унутпасын деп алып келиптир да. Ошол кыз ушул жерде жүрүп ошону сезип атат. Аны ата-энеси сезген жок. Америкалыктар өздөрү анткени алар ошол жактан сезет. А тигиз ушул жерге келип алып сезип атат. Анткени сиз айтмакчы, биз билбеген, биз туйбаган нерсенин баары бизде сакталып турат. Бекерине жана зов крови, анан ДНК, анан жана башка деп бекеринен айтпайт да. Ошонун баары биздин түбүбүздө. Бирок ошо Америкада ата-энеси алып келет атайын. Ошону аларда да бар. Аны бекер алып келген жок. Алар бекер алып келген. Кыз кичинекей кыз алып, может, келем деп деле ойлогон жок. Бирок ата-энеси атайын алып келди, өзөгүн үзбесин ушул. Бирок ошол ушул жерден сезип атат да. Келип анан сезип атат, өзүнүн өзөгүн сезип атат. Байкадыңызбы? Айтып, кубанып, мен мага буяк жагып атат дейт. Мен даже калгым келип атат дегендей кылып айтып атат. Аябай өзүн башкача. Ал көргөзүп атса, ата-энеси башкача алып жүрүп атат. А тиги өзүн өзү башкача сезип атат да. Мен бул адам сыртта, сиз эми сыртка чыгып келип, балким Кыргызстанга келгенде башкача ошондой бир нерселер болдубу, аякта жүргөндө? Ой, когда назад лечу, я прям не могу быстрее бы сесть на землю, да? Быстрее сядешь на землю, она чыкканда эле башкача сезилет, да? Даже небо другое, вообще небо, башка жерде небо совсем другое, здесь небо другое. Анан жана айтып атпаймынбы, адамгерчилик деген бул бүтүн элдин баарында бар. Бул бир эле биздин Кыргызда эмес. Бул бүтүн элдин баарында бар. Бирок ар ким өзүнүн өзөгүнөн, өзүнүн нерсесинен ошого өзүнчө кандай десем, өзүнчө кирет да. Өзүнүн баалуулуктарынан кирет. Аны биздин ата-энебиз антпей, митпей деп айтып келген. Демек ошонун баары адамгерчиликке жатат. Эми адам дегенден башка дагы Кыргызда киши деген сөз бар. Көп кишилер дейбиз, көп адамдар дейбиз. Анын айырмасын деле билбейбиз. Кээде адамдар көп келиптир деп коебуз, кишилер көп келиптир деп коебуз.
кайсыл убакта киши дейт болду экен, кайсыл убакта адам дейт болду экен деп. Мындай айта турган болсок, экөөнү ажыратып айта турган болсок, адам деген бул ааламдык сөз. Бул бүтүн ааламга тиешелүү. Бүтүн дүйнө жүзүндөгү адамдарга тиешелүү. Бүтүн жанагы башталыш булак тиешелүү. Ал эми киши бул социальный продукт. Бул социалдык нерсе. Эгер адамда ошол биологиялык да нерсе болсо, кишиде бул социалдык, бул коомдогу адам. Киши болор кишинин киши менен иши бар дейт. Киши болбос кишинин ким менен иши бар деп. Бир эле сөз менен айтып коет кыргыз, бир эле. Бирок түштүк жакта киши деген эркек деген мааниси бар да. Бир киши деп только кишинин только эркектер. Аял киши эмес. Жок, чын эле ошондой да. Алар сөйлөгөн А бирок негизи киши деген только эркек деген мааниси да. Балким. Аял болсо аял деп Немеде айтат. өзү адабияттын өзүндө, адабияттык норма бар го, ошондо киши деген бүтүндөй жан эле адамдарга тиешелүү эмес. Киши. Аял киши деп да айтат, мисалы үчүн эркек киши, аял киши деп да айтат, туурабы? Демек, түштүктө деле аял киши дейт, туурабы? Жок, бирок бир киши дегенде, мисалы киши дегенде, киши келтир дегенде эркек келтир деп. Аял кирсе, анда ошону аял кирди, же аял киши деп айтат, же эме деп. Бирок киши деген кишини кошот. Киши, да, бирок бул кишиге аялдар мындай бөлүп турат да. Эми түштүктө болсоңор билесиңер да, ошондой. Жок, туура айтып атасыз. Мисалы түштүктө бизде түндүктө мындай көп айтат да, базарда кишилер көп экен деп койсо, түштүктөгүлөр айтат, адамдар базарда адамдар көп деп айтат. Адамдар деп айтат. Мисалы, туура бул деле, туура. Бирок негизи өзү киши деген өзү социалдык. Бул ошо коомдогу адам, жашап жаткан. Биз киши, сиз киши, бул киши, кайсы ким айтса, тиги киши айтты, бул киши айтты деген ушундай бар да. Анан жанагы киши болор кишинин киши менен иши бар дейт. Киши болбос кишинин ким менен иши бар дейт. Бул адамдын коомдо болгондон мамилесин, алакасы. Мен мисалы үчүн бирөө менен мамиле түзсөм, конокко чакырсам, жана башка кылып, жакшы сөздөрдү айтып ушинтсем, киши болуп калыптыр деп коет. Бул алака түзгөндү билет. Коомго демек жакшы, позитивный, ошондон алышып кеткен. Киши болор кишинин киши менен иши бар да, ошондой адам ошондой болот. А киши болбос кишинин ким менен иши бар да, кээ бир адам эч кимге кошулбай макулук болушундай жүрө берет го. Ошондой адамда киши болбос кишинин ким менен иши бар деп коет. Өз менен өз жүрө берген бир бичара да деп коет. Мисалы. Туура? Бир эле сөз менен адамдын өзүнүн ордун айтып койгон. Жанагы адам болуу аста-аста адамды болуш күнүгө сен жаныңды үрөп адам болушуң керек. Өзүңдү контролдоп, мындайча айткандачы. Акылың менен сезимиңди башкарып, акыл менен сезим бирин-бири оң сол болгондо айткан, акыл бул оң күч, сезим сол күч. Сезим ар дайым сени кытыклап турат. Сага мал жакшы, тамакты жеп койчу, же муну минтип койчу. Болсо жана эркектерге кетет, аракты ичип койчу, же тамекини чегип койчу, акыл болсо кыйкырып атат, алсыян, ал минтпе деген сыяктуу. Адам болуш үчүн акыл өзүнүн акылга жетелениш керек да, оң болуп атат, жетелениш керек. Анан сезим албетте анын артынан ээрчийт. Сезимди кылбай кой деп айткан киши жок. Ал дагы өзүнүн орду бар. Ар нерсенин орду бар. Бирөөнү чекке кагып таштаганга болбойт. Теңир ошонусу менен теңдейт баарын. Ал эми кишиде кишиникин алып чыгып атат. Бул мамиле, адам арасындагы мамиле. Демек, адам бул ааламдык нерсе, адам болуш керек, акылга жетелениш керек, күнүгө өзүңдү адамдык сапаттарыңды өстүрүшүң керек, асылдандырышың керек, керт башыңды асылдандырыш керек. Аябай жакты бул сөзүңүз, асылдандырыш керек. Асылдандырыш керек. Адам өзүнүн башына асылдандырыш керек. Обогащать, Андан да бир башка чара. Асыл деген богатство. Асыл это секрет? Ценность. Ценность, богатство тоже. Ну, как-то вот такое обогащение. Нет. Ценность. Драгоценность. Асыл зат, например, это драгоценность переводится. Асылдандыру это обогащение. Обогащать свою... Ошонун баарын чогултуш керек. Ошонун баарын чогултуш керек. Кандай деп берсе болот? Короче, это духовный рост тогда. Ну вот, например, земля, что родила, ее же обогащают, да, и там питают, там
Совершенство. Например, асыл тукум деген это племенное, как бы это, то есть родословно, это Очищает. чистое, богатое, этот, как бы ценность нужно сказать, ценность. Мындай кылалычы, берки илимдин тилине индивид, личность деп атпайсызбы? Личность становится, личность становится. И вот именно личность болуш үчүн ошо это тоже асыл сапат. Эми түшүнүп кетесиз ба? Ошол личность болуш үчүн калыптандырыш Это керек. добродетель. Да, добродетель, туура. Кыргызча данышман деп да коебу, данышман дейт. Данышман жөнүндө Конфуцийдин айтканы бар аябай жакшы. Нак данышман деген ким дейт? Мына мен азыр ушул суроону берсем дагы отурабыз, Данышман андай адам, мындай адам, жакшылык кылган адам, бүт баарын көрө билген адам, көрөгөч адам, жана башка деп. Біз, Дамира угуп атат. Прямой эфирде возвышать себя дейт. Но возвышать дегенде дагы бир жактуу болуп калат. Бир жактуу болуп калат. Адам ар кандай возвышать этиши мүмкүн. Кескири жак менен деле менте бериши мүмкүн да. Тоже башка. Кийинчиликке жарабай калат да. Анан жана данышман деген десеге, данышман дегенге Конфуций ушундай сонун сөз айткан да. Нак данышман ким деген? Ким нак данышман деген? Кандай адам данышман болот деген? Нормально. Ошондо мынтет. Данк күсөбөй эртик кылат. Данк деген, Данк дегенди билесиз да, эмне экен? Данк күсөбөй деген мени данктаса экен дебей. Данк күсөбөй эртик кылат. Акыбет күтпөй иш бүтүрөт деген. Акыбет күтпөй иш бүтүрөт деген сөзүм. Жастаңар, мен бирден түшүндүрүп берем. Данк күсөбөй эртик кылат, акыбет күтпөй иш бүтүрөт. Ошонда данышмандын бүтүндөй Акыбет или акыбет. Оплату ждет. Акыбет күтпөйдү. Акыбет күтпөй иш бүтүрөт. Иш бүтүрөт деген сөз. Эми данк күсөбөй эртик кылат деген. Албетте бул жерде бир башкача нерселер көп да. Мисалы үчүн адамдын өзү бир башкача да түзүлүшүчү адамдын. Жанагы динде деле бекер айтпайт да, адам секунд сайын адамдын канында шайтан бузуп турат адамды деп коет, Кудай Таала уруксат берип койгон деп коет да. Адамды ушунчалык бийик баарын адамга мындай ибадат кыласыңар деп туруп анан шайтан уруксат алат эмес, уруксат берип коет да. Ансыгардай адам башына улам бирдеке ой келип турат. Даже бир нерсе жасап атса, ошо мени мактаса экен деген ар жагында уур ой турат да ар бир адамдычы. Бир нерсени жасап атып, же бир нерсени сүйлөп атып, же бир нерсени айтып атып дагы ар жагында бир уур ой. Ушу мен айтарым экен, ушу жакшы айтып атат десе экен, же ушу бир жакшы жасап коюптур, же бир тамак берсе ушу жакшы жасаптыр деген бир нерсе күтүп турат. Данктаса экен деп. Нак данышман адам эртикти жасап коет. Мени данктайт деп ойлонбойт да. Данк күсөбөйт артынан. Түшүнүп атасызбы тамак? Акыбет күтпөй иш бүтүрөт дейт. Кээ бир адам бирөөнө бир нерсени жасап коюп, ошонун ордун күтөт. Анан күтпөсө дагы качандыр бир убакта тигил адам кичине бирдеке кылып койсо, мен сага баягыда муну кылбадым беле? Же болбосо айтпаса да ичинен, карасаң мен муну минтип жүрсөм, бул минтип койгонум. Айбадым адамдын ичиндеги нерселердин баары чыгат да. Нак данышман жасап кете берет. Жакшылыктарды жасап кете берет, айтып кете берет, жана башка кыла берет. Артынан эч качан акыбет ага жооп күтпөйт. Ушул мага жооп берсе экен, ордуна. Мага ошонун ордун берсе экен дейт. Мына нак данышман. Элестеттиңерби? Биз данышман десе ага кандай эмне берерибизди билбей, кандай определение дейчи, берерибизди билбей ар кайсы сөздүн баарын айтмакчы. Мына ушул жерде дагы албетте Конфуций улуу данышман, ал өзү улуу данышман, улуу ойчу. Бир сөз менен кандай айтып койгон, кандай учкул айтып койгон. Чындыгында мындай сөздөр мен айткандан да тажабайм. Өзүм элестеткенде мен бир студентке эже мен ушундай сөздөрдү укканда ыйлагым келип кетет деген. Жүрөгүмгө батпай кетет ушундай нерселер. Демек, мына адамды асылдандыруунун дагы бир инструменттери дейчи. Инструменттер. Адам кантип асылданыш керек? Адам кантип асылданыш керек? Албетте ушундай инструменттер менен асылданыш керек. Жакшы сөздөр менен. Жакшы сөздөр. Жакшы сөз жан эргитет деп кыргыз бекер айтты.
туурабы? Жакшы сөз жан эркитет, жаман сөз жан кейитет. Жан кейитет. Демек, инструменттердин бири жакшы сөз, жакшы китеп, жакшы акылман китеп. Жакшы адамдардын, акылман адамдардын ойлору. Анан албетте өзүңдүн ой жүгүртүңдү талдап, өзүңдүн ишиңден алышың керек. Мына ушунун баары жана адамгерчиликке жетүүнүн, адам болуунун эң чоң инструменттери. Анан бүгүн мен силерге 5 сапаттын бир эле сапатын алып келдим. Бир эле сапаттын себеби 5 сапаттын баарын айтса, мен үстүртөн деле айтып кое берем. Үстүртөн деле санап кетсем, үйгө барып алып анан бүтүп ойлоносуңар. Кандай, мындай. Адамгерчилик десем, үйгө барып алып ойлонмоксуңар. Мен муну баарын айтсам, ооба, күнүгө эле адамгерчилик баягы. Бирок муну талдап келгенде түбүндө канчалык нерсе жаткандыгы албетте аны калыптандыруучу анын түбүн билиш керек. Демек, адамгерчилик деген эң алгачкы башат. Бүт дүнүйө жаралгандагы таза бардык нерседен сырткакы башат мындай совершенный нерсе. Совершенный нерсе. Ошого умтулушубуз керек. Мына ушундай бүгүнкү лекцияны айта турган. Анан дагы бир ырды силерге угуссам дедим. Ошол ырда дагы ушундай нерселер бар. Силерге бирок ошону берейинчи. Ырдайбызбы азыр? Ырдайлы. Манчикке жага тазыр. Жана кайра тиги эмеде перевод эмеде словарда асыл высокородный, благородный, драгоценный камень и дорогие одеяния, вещи из дорогих камней. Драгоценный, Мен сөзүм билбейм. благородный. Например, асыл тукумду чистопородный породистый. Породистый. Асыл чөрүм деген. Мисалы үчүн муну ар кайсы эл өзүндө башкача асылдандырган. Мисалы үчүн Япондордо самурайлыкка жеткенде бул башкача адам болгон, туурабы? Самурайлык деген кандай бийик маданият. Кыргыздарда мырзалык деген бар. Мырза деген сөз бар, Мырза деген. Ой, мырза адам экен деп койсо, көзүң элестейт кандай экен. Бирок айтып бере албайсың аны кандай адам экен. Бир мырза элестейт. Керек болсо кыздарга жаңы мырза деп ошол сапаттарынан дагы кыздарга дагы берген да, мисалы. Мырзалык сапат деп. Же болбосо джентльмендик деп коет да. Джентльмендик кылык дейт. Мына ошонун баары асыл сапаттар да аксакалда кош сапаттар көп. Аксакалдар ар кандай болуп калышы мүмкүн. Аксакалды бирок башкача болуп калышы. Аксакалдын сапаты башка. Ал башкачараак болуп калат. Мынабу жан түбөлүк деген ыр. Батма Султанова деген биздин бир ырчыбызыбыз бар, билесиңерби? Мына ошол Батма Султанова ырдайт. Бул бир фильмдин саундтреги болуп алынган өзү. Анан мунун сөзү Шахризада болуш керек, или Шахзада деген бир кыз. Муну немеден алып, Кыргыздыкы боюнча Аяндан алып жазган. Аяндан алып жазган дейт. Ошол кыз. Мен муну Батманын оозунан 3-4 жолу уктум. Батма өзү муну ушул кыздын бир 2 чырын ырдайт. Ошол Аяндан келген сөздү айткан. Эми Аян дегенди билесиңер да. Биз өткөндө мурунку сабактарда да кеп кылганбыз. Батаны кеп кылганда да Аян жөнүндө айтканбыз. Түштү кеп кылганда да Аян жөнүндө айтканбыз. Демек Аян кандайдыр бир сырттан келе турган нерсе. Бул энергия дегенбиз да. Сырттан келе турган энергия. Түш болуп келет, бата болуп айтылат, кайра ошо энергияга айланат деп. Ошол сыяктуу бир маалымат. Мына бул кыз ушул сөздөрдү ошо маалымат кылып алган да. Анан ушул жерде кыргыздын өткөндө айтпадым беле, теңирчиликтин биздин ата бабаларыбызда негизи ар бир динде же ар бир адамдардын баарында мисалы үчүн төрөлгөндөн кийин өлгөндөн кийин эмне болот деген суроо. Ар бир эл өзүнүн жомокторун да айткан, башкасын да айткан. Каякка барат, асманга учат, жерге түшөт. Бул тетегил античный немелерде дагы бүт баарында айтылат, баягы кудайлары бар ар кимдин өзүнүн, ушундай эмеспи? Ошол сыяктуу кыргыздардын түшүнүгүнө кандай болгон деген мааниде биз өткөндө кеп кылганбыз. Мына эки жаңы коногубузга мен бир аз маалымат берип коеюн. Кыргыздар адамдар өлгөндөн кийин жаны асманга учат деп билет.
ушул жерде катмарлар болот. Ошол катмарларда өзүнүн жашаган, бул жашоодогу жашаган жашоосуну кандай жашагандыгына жараша ошол катмарларда жайгашат. Бирөө күнөөсү көбүрөөк болсо, бул жерине азыраак болсо, бул жерине жанагы ушундай. Анан канчалык адам жакшы жашап өтсө, күнөөсү азыраак болсо, бийиктеп, анан ошол жакта туруп өзүнүн укум тукумуна колдоо көргөзгөнгө мүмкүнчүлүгү бар болот. Түшүбүздү айтабызбы? Келип түшүмө кирип аттыр, анан колдоду, мынтип, мындайлар аябай көп. Ага өзүнчө токтолуп тургум келген жок, себеби башка сабак. Андан кийин ошого жараша күнөөсүнө жараша эле кайра жер астында. Бул эртөштүктө жердин астына түшүп кетип кайра чыгып, бул жер астындагы мифологияда үчтүк дүйнө деп берилет. Биздин өзүбүздүн түпкү мифологиябызда. Ал эми бул жердеги адамдын орду кандай дегенде. Биздин ата бабаларыбыз эч качан тозок деген сөздү билген эмес, жана тозокко түшөм деп корккон эмес. Неден корккон? Менин жашаган жашоомдо тескери нерсемдин баары менин укум тукумума тийбесе экен деп корккон. Өзүнүн укум тукумунан корккон. Эч качан мен өзүмдүн кара башым барып мутко чыркырап күйүп шайтандын айрысына сайлат экен деп ойлогон эмес. Ал эң ириде менин жасаган иштерим баары менин укум тукумума тийбесе экен деген. Биздин ата тегибиз да ошентип жашап келген. Анан бул жашоодо өзүнүн ата тегине багыштап, жыт чыгарып, Куран окуп, бир колу менен биякты кармап, бир колу менен укум тукумунун кармап, ортодо, тең ортодо турган. Жашоодогу жашап жаткан ар бир адамзат ошондой турганда биздин ата бабаларыбыз ушундай түшүнүктүү болгон өзү. Анан мына бул жан түбөлүктү карап көрсөңөр, адамзаттын келиши баяндалат да бул жердечи. Ушул Шахризадага келген маалымат салынган, анан бул оңго шагынат. Кара жерде туулат деп атат. Азыр мындай построчно карайлы. Ким туулат? Адам туулат. Кара жерде туулат, бала периште, аманат. Аманат деген сөз эмне деген сөз? Хранить, сбережение. Дагы. Наследство. Доверие. Доверенность. Бирөөгө бир нерсени сен доверие кылып таштап кеттиң, ал ошону ошол боюнча сактап бериш керек. Аманатка кыянат кылган эки дүйнөдө оңбойт дейт кыргыздар. Эгер сен бирөөгө бир нерсени калтырып кетсең, ал аны иштетип койсо же жок кылып койсо, бул эки дүйнөдө тең Кудайга жакпаган иш дейт. Аманатка кыянат кылбайт деген деп бар кыргыздачы. Демек аманат бирөөнүн берип койгон, сен ага ээ эмессиң, сага таштап кеткен нерсеси деген сөз. Түшүндүкпү? Баягы камера хранения сыяктуу да, мынтайча айтканда. Кыргызда да бир түшүнүк бар. Аманат жан деп коет. Кудай жанды берген, аманат кылып кайра өзү алат дейт. Туурабы? Жанды биздин денебизге аманат кылып салып берген. Кудай берген жанды Кудай эле алат деп коет. Ошон үчүн бүтүн бул дегеле биздин эмес, бүтүн диндердин өзүнүн өзөгүндө жатып атат. Жанагы өзүнө өзү кол салган дегенде. Бул эң чоң күнөө да, туурабы? Демек Кудай жараттыбы? Кудай алыш керек. Анткени ал аманат. Ал сеники эмес, сен ага укугуң жок. Мисалы, аманат жан деген. Ошол сыяктуу мына кара жерде туулат, бала периште, аманат. Жерге аманат болуп келди. Ал жаралат. Анын жаны аманат. Кайып жанга куулат, кайып жанга куулат. Кыргызда кайып деген сөз бар, кайып дүйнө деген бар. Кайып болуп кетти деген сөз бар. Кайып деген көзгө көрүнбөгөн нерсе деп, кайып болуп кетти. Мисалы үчүн Семетей атабыз кайып болуп кеткен. Ал өлгөн эмес. Ал башка дүйнөгө, кайып дүйнөгө өтүп кеткен. Кайыптан кыргызда 5 кайып деген бар, жанагы насип кайып, нике кайып. Мисалы үчүн насип кайып. Бүгүн ким менен тамак ичеримди билбейсиң сен аны. Насип кайып дейт. Мына бүгүн силер менен тамак ичип отурам. Бул насип кайып. Нике кайып дейт. Кимге турмушка чыгып, же кимди аларыңды билбейсиң. Нике кайып дейт. Кайыптын түрлөрү. Өлүм кайып дейт, ажал кайып дейт. Качан эмне болуп өлөрүңдү кайыптан кандай келериңди билбейсиң дейт. Дидар кайып дейт. Ким менен көрүшөсүң, көчөдө барат. Билбейсиң, бүгүн мүмкүн таанышыңа жолугуп каласың, жана башка. Анан бешинчиси эмне эле? Ошо 5 кайыпты унутуп атам мен. Демек, мына бул жерде кайып жанга куулат. Жан асмандан келди, ал ким болуп төрөлөрүн билбейт. Биз деле балабыздын кандай бала келерин билбейбиз. Бала билбейт кайсыл ата энеге түшөрүн. Эч ким баланысын тандабайт, бала эч качан ата энени тандабайт. Демек бул кайыптан келет. Түшүндүкпү? Кайып жанга куулат. Кайыптан куулат жанга айланып атат.
арбак түйүнү адамзат. Демек жан тияктан келип атат, адамзатка айланып атат. Арбак түйүнүдөн жан келип атат, адамзатка айланып атат. Ушундай күчтүү экен сөздөр. Андан кийинкиси күн ааламында жашайт ата-энелер нур кийимче. Ушул жери мага аябай жагат да. Көз өтүп кеткен ата-эненин баары күн ааламында. Нур кийимче. Асманда нур кийимче, аларда дене жок да. Нур кийимче ата-энелер жашайт күн ааламында. Мээлим толгон көздөр менен карашат. Ушунун баары бизди карап тургандай элестетем. Ушундай элестетем да. Көкө теңир ата жылдыз тонун жамынганда түн киргенде ума эне алдый айтат. Не деген сөздөр э? Бүтүн дүнүйө ума эненин бешигинде тербелет. Кандай күчтүү сөздөр. Экинчиси, күн көрбөгөн пенделер ким дейт? Демек биз теги асманда жүргөн, күндү көрбөгөн пенделер ким деп сурап атат. Биз билбейбиз аны. Бизге белгисиз. Тагдыр жазган Кудай ким өзү? Ар бирибиздин маңдайыбызга тагдыр жазылган. Бирок ким жазды? Кудай ким? Кайсы Кудай жазды? Эмне үчүн ошол тагдыр жазылды? Кул сезимден чыкпаган кимдин жүгүн ким арткан? Эми мына ушул жерде эң күчтүү нерсе. Биз бул жашоого келгенде өзүбүздүн кандай миссия менен келгенибизди, эмне жаңылык менен, эмне иш аткарганын келгенибизди билбей, күнүмдүк көр оокатка кул болуп калабыз. Оокат табабыз, минтебиз, тинтебиз, кулдук сезимден чыкпай атабыз. А ошол эле учурда кимдин жүгүн ким арткан? Мына радиологияда айтып келатабыз, Менин могул жерде ушундай жашоодо жашап атканыма балким ата-энемдин көз өтүп кеткен ата тегимдин таасири бардыр. Алар аябай жакшы иштерди жасаган үчүн мен ушул жашоодо ушундай жакшы жашоодо жашап атам. Балким кимдин жүгүн ким арткан? Менин жүгүмдү ошолор бөлүшкөндүр. Мен билбейм. Демек сен бул жашоого төрөлүп жөн эле жашап жүрбө. Сен балким жакшы жашап атсаң, менин жүгүмдү ушундай жеңил жашап атканыма ким артты болду экен? Ошол бир бабам арткан. Балким сен ушул жашоодо бир нерселер жасасаң, сен урпагыңдын жүгүн артасың. Жаман жасап өтөш болсун. Ошон үчүн жаман жашабаш керек. Жашабасаң анда тиги ата бабалардан келген. Балким ошолордун жүгүн сен артып атасың. Мына кимдин жүгүн? Балким ошол жердеги ата-энең бир нерсе кылгандын сен азан тартып атасың, сен жүгүн артып атасың. Урпакка калтырбай да. Ошон үчүн ар бир адам, жанагы кыргыздар келаткан урпагына тырсызданган деген сөз ушу да. Сен эң биринчи өзүңө жооп бер. Анткени сенин немеңе жараша ошол урпагың жүк артып калбасын. Не деген сөздөр, Мен муну ар бир уккан сайын ушунча денем дүркүрөйт, ушунча башкача. Эми мунун аткарган батманын билбейм. Батман айтам, сен бир башкача жансың деп айтам. Интернетте барбы? Бар, мына азыр мен ошо Фейсбукта да бар. угузайын деп атам. Супер. Ушуну аттайын бүгүн силерге алып келдим да, ошону мына жан түбүл. Өзү да бир башкача жан бул. Батмачы. Да. Муну жүргөн турганы бир башкача жан. Азыр мен интернетимди кошоюн. Сен Батма Султанова, сен бир башкача ырларды ырдайсың дейм. Бүтүндөй ырлар бир башкача. Башка ырлар чыкты да менде. Айтана поет. Айтана поет. Ергалиевин Саам Фредди. Аны ушуну ырдайт да? Жан түбүл.
окуган белеңби буга чейин? Жок. Биринчи. Жан түбөлүк. Жан төрөлөт, улам миссия менен келет, кайра кетет, жан түбөлүк. Yıldız konunca manganda Umayele alde 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 ayda Alanda yaşay Bir dağla Nur giyince Nerin olgan kızdır menen haraşan Köpöteğin atar Yıldız olunca manganda Umayene alde 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 ayda Galiba sonra böyle. Мен тажабайм ушул дуктарды. Тажабайм. Ар бир сөзүнө маани берип окуйбуз. Батман өзүн айтып келем. Батма сен эмне деген ырдырда атканын билесиңби дейм. Сен өзүң сезесиң эмне деген ырдырда атканын. Батмага айтам да. Анан чындыгында мына ушу жан түбөлүк деген өзүн деле адамдын өзүнүн ордуна коюп коюп да демек сен бекер келген жоксуң, сен ойло. Ойлойм. Адам албетте өзүнүн сапаттарын асылдандырыш керек. Жаттап алып, үйдөн коюп уксаңар, адам өзүн да тазалай тургандар. Кадимкидей көкүрөгүн башкача болуп тазаланып чыгат. Мен муну биринчи укканда өзүмдүн атам 94 жашта чыгып кайтыш болду да. Анан бир жана ошол чоюн байкемдин уулун күттү да, үйлөнөт деп. Анан үйлөнөт мына, үйлөнбөйсүң беле дейт. Көрсө күтүп атып тура кишичи. Анан үйлөндү. Үйлөнгөндө келинчегинин колкусуна тай чүрөп. Анан өзү эле ага мөрөктөп ат коюп алыптыр. Келингечи, мөрөктөп. Аны эч ким айтпайт, өзүнөн башка анан тиги инимден башкачы анан экөөбүздүн секретибиз болсун, мөрөктөп атайлы деп коет. Анан көп өтпөй эле өтүп кетти. Ошол күздө августта үйлөндү, атам ноябрда өтүп кетти. Анан аябай жаман болушум жүрүп, анан бир күнү ушуларды уктум да анан көзүм элестеди. Ошо асманда туруп, анан баягы көздөрү менен тиктеп, ушинтип турган, анан өзүмдү эс алып берип, успокоить. Анан кийинки жылы кыз төрөдү да анан атын ким коебуз дегенде айтпады, мөрөк коебуз деди. Атам коюп кеткен атын мөрөк коебуз деди. Азыр мөрөк чыгып чуркап чоңоюп неметип жүрөт да. Анан каждый раз элестетем да, ошо атам асмандан тиктеп, ошо мөрөктү тиктеп, ушинтип аткан. Күн денелүү ата энелер жашайт. Мына ушундай бүгүнкү биздин сабагыбыз. Ырда бердим, ушул ырды уккула, ырдап жүргүлө. Сиз айтып кеттиңиз го, бизде жаңа ата-бабаларыбыз тозок дебейт, жети катмарга өтөт депчи. Эң бир истина таза нерсе деп ойлойм да. Бул динге байланыштуу эмес, ар кандай диндерге эмес. Эң бир адамдын түбү. Анан кийин жанагы балдарына укум тукумда калбасын деп. Бул нерселерди азыр наукада бизге тактап берип атат. Ошо маалыматты сиз кайдан билдиңиз? Ким айткан буну? Именно жана жети катмар жөнүндө. Бул биздин элдин өзүндө келе нерсе. Ал үчүн көп окуш керек. Окуш керек. Анан жөн эле кээде мындай болот. Бир нерсени окуп атсаң, ойлосоң келбейт. Кээде өзүнөн өзү эле тарстеп эле башыңа бир урат. Ошо эң туура нерседе тозок жок, жети катмар, 7 слоев вселенной, где нету да плохого, попадается ошо өзүнүн
деңгээлине жараша, ошо өзүнүн деңгээлине жараша ар бир Жан деңгейине жараша. төмөн отурган немелер катмарлар эме да. Катмарга барат. Ошого тозоктун эле эмеси да. Бийик отурган немелер ал мындай